Акыркы мезгилде жүрөк кан тамыр оорулары, кант диабети, өпкө жана рак оорулары инфекциялык эмес илдеттердин арасында күч алган. Дарыгерлер муну чылым чегүү, спирт ичимдиктерин ичүү, туура эмес тамактануу жана физикалык кыймылдын аз болушунан улам дешет. Айрыкча пандемиянын залакасы бул илдеттерге көп тийгизгенин белгилешет. Бүгүнкү жыйында аталган оорулардын алдын алуу боюнча тиешелүү мамлекеттик мекеме ишканалардын ортосунда талкуу болду. Булардын баарын тең COVID-19 күчөт мисалы сахардын диабети эле ушул эң биринчиден, анан кийин боор оору, кан басымын көтөрүлүү, давление, инсульт, инфаркт дегендер өтө көбөйүп кетти да. Кыргызстан боюнча эң көп эле азыркы биринчи орунда турган бул кан менен байланыштуу 51% түзүп атат. Калган орундардын баарын тең баягы авариядан каза болгондор, башка сахардын диабет менен каза болгондорго эң көп эле ушул кан базым менен бизде базымдык болуп атат. Ушунун баарын тең азыр талкуулаганга, азыр ушул министерстводон чыгарып, ошону талкуулаган атабыз. Статистикалык маалыматка ылайык, кант диабети менен жүрөк кан тамыр оорулары жаш балдар арасында да көбөйүп баратканы белгилүү болгон. Ага көбүнчөсү туздуу чипсы, кириешке, ар кандай кошулмалары бар таттуулар жана газдалган кола, фанта, энергетикалык суусундуктарын күн сайын жегенден улам дешет адистер. Анткени Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү эң көп туз иштеткен өлкөлөрдүн катарына кирет. Мунун айынан организм жабыркап гана калбастан майыптыкка чейин кабылгандары да бар. Главные факторы риска неинфекционных. Негизи жаман адатка балдарды жаштайынан өзүбүз көндүрөбүз. Ар түрдүү кошулмасы бар шириндиктер, газдалган суусундуктар, чипсы, кириешке, булардын баары зыяндуу тамак ашка кирет. Айрыкча өспүрүм балдар үчүн өтө зыян. Алгач алар ашыкча салмак кошушуп, андан соң кант диабетине чалдыгышат. Мындан кийин жүрөк оорусуна кабылышат. Ата-энелерге кайрылат элем, балдарыңарга мындай тамактарды алып бербегиле. Бала аларды жеген сайын жегиси келе берет. Анткени ар түрдүү кошулмаларды кошуп, адамдын табитин ачып, жегисин келтире турган зыяндарды кошуп коюшат. Инфекциялык эмес оорулардын кескин көбөйүшү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө да таасирин тийгизет. Анткени калктын саламаттыгы үчүн миллиондогон каражаттар дары-дармекке, реабилитациялык борборлорго жана социалдык гуманитардык жардамдарга кетиши маалым. Андыктан алардын алдын алуу же мамлекеттик деңгээлде бардык тиешелүү министрликтер арасында чара көрүү бир канча жеңил дешет адистер. Саламаттык сактоо министрлиги бул ошол жалпы оорулар менен ошолордун кесепети, биздин атактуу врачтарыбыз ошолор кесепет менен күрөшсө, калган министрликтер негизинен ошол алдын алуу иштерин жүргүзүш керек да. Себеби дегенде бул жалпыдан алганда баягы бул негизинен биздин экономикабызга дагы тескери таасирин тийгизет. Анткени ден соолугу жакшы адам бул өзү жумуш орунда абдан натыйжалуу, эффективдүү иштейт. Күнүмдүк тиричиликте колдонгон тамак аштарды туура эмес пайдалануудан улам көптөгөн жаман илдеттерди пайда кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Статистикага таянсак, 70 жашка чейинки каза болгондордун 80% жүрөк кан тамыр оорулары, кант диабети, өпкө жана рак ооруларына бул дүйнө менен кош айтышат. Сайрагүл Полотова, Бекзат Машарапов, ЛТР, Бишкек.